Бул 70 жыл мурун Кыргыз СССРинде кетмен күрөк менен казылып курулган, бүтүндөй бир өрөндү гүлдөтүп, кестерди ишке киргизип, Улуу Ата Мейкендик согуш убагында фронттон эвакуацияланган завод-фабрикалардын иштешине жакшы шарт түзүп берген, Кыргызстанда 20-кылымдын улуу курулушу Чоң Чүй каналы ишке берилген. Бул Чүй өрөндү Казакстан менен чек араны бойлой агып өткөн Чүй дарыясы жана Чоң Чүй каналынын 3 бутагы. Анын жалпы узундугу 403 километрди түзөт. Бул мисалы Бишкек шаарынан Каракол шаарына чейинки автоунаа жолунун узундугуна барабар. Бул каналдын курулушу 20 жылга созулуп, жалпысынан 114 миллион рубль сарпталган. Бул болжол менен азыркы 600 миллион долларды түзөт. Бул акчага азыркы курулуп жаткан Азаттык аренадан оңду салса болот деген сөз. Эми бул килтейген каналды бир гана кетмен күрөк менен курушканбы? Же зил, пил, экскаватор ар кандай техникаларды дагы колдонушканбы? Алгач 41-жылы жазында согушка бир нече ай калганда Батыш Чүй каналын курууну башташкан. Ал жакта 35 миңден ашык адам 40 күндүн ичинде 6 миллион куб топуракты казууга үлгүргөн. Бул болжол менен 2 миллиард 3 литрлик туздалган бадыраңдын көлөмүнө барабар. Жумушчулар иштерин күрөк, кетмен, кол арба менен, атайын техниканы дээрлик колдонбостон ашар жол менен курушкан. Кое турукам, эмне ал кезде СССРде экскаваторлор болгон эмеспи десеңиз, чындыгында алгачкы экскаваторлор 30-жылдар эле чыгарыла баштаган. Бирок алар чоң каналдарды курууга ылайыкташтырылган эмес жана аз санда гана болчу. Андан сырткары согуш башталгандан кийин экскаваторлорду эмес, танкаларды чыгаруу маанилүүрөөк болчу. Баса согуш башталганда эркектер фронтко кетип, каналды казууну кыз-келиндер, апалар, өспүрүмдөр улантышкан. Ошентип согуш учурунда 70 шакырымдык бөлүгү курулуп, Реал Мадридтин Сантьяго Бернабеу стадионунун 14 миң талаасына барабар болгон жерди сугарууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мындан сырткары Батыш Чоң Чүй каналында Лебединов жана биринчи Алымүдүн кестери ишке берилет. Согуштан кийин дагы бир нече чакан кестер ишке киргизилген. Эми согуш аяктагандан кийин гана каналды курууда ар кандай техникалар колдонула баштаган. Ошентип 58-жылга чейин Чүй каналынын батыш, чыгыш жана кошумча түштүк бутагы дагы ишке берилген. Чоң Чүй каналы өрөндү гүлдөгөн жерге айлантып, бир гана айыл чарба дыйканчылыкты өнүктүрбөстөн, ири ишкана заводдордун пайда болушуна жакшы шарттарды түзүп, өткөн кылымдын кылым курулушу деген наамына чындап эле татыктуу.